Бул күнү аябай катуу шамал болуп, жаан жаап жаткан эле. Чатырдын сыртында турган эшек аябай үшүп кетет да кожоюнуна кайрылат. Суранам, чатырдын ичине башымды эле киргизип турайынчы. Аябай үшүп кеттим. Кожоюну эшегин аяп макул болот. Бир аздан кийин эшек туяктарым аябай үшүп кетти. Жок дегенде алдыңкы туяктарымды киргизип жылытып алайынчы. Кожоюну эшектин бул айтканына да макул болот. Кожоюнум, денемди таптакыр сезбей баратат окшойм. Денемди да кошо киргизип алайынчы. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, акыры кожоюну макул болот. Көп өтпөй эле эшек кожоюнуна аялуу үн менен кайрылат. Кожоюнум, арткы туяктарым тоңуп калды окшойт. Уруксат берсең, аларды да киргизип алайынчы. Кожоюну ойлонбостон эле дароо эле макул болот. Ал ангыча кожоюну чатырдын сыртында, эшек болсо чатырдын ичинде болуп калат экен. Урматтуу көрөрман, ак көңүлдүн аты арбыбайт. Аты арбыса дагы өзү жарыбайт демекчи, ак көңүл болуу менен бирге ар кандай кырдаалда сергек боло жүрсөк.